Дуа кылып атат Кудай Тааламдан, "Я Алла, берген рызкыңда мага береке берчи" деп. Ана алдындагы досу кайрылып калды. "Ey досум", дуасы бүткөндөн кийин угуп калып, "Сен биринчи Кудай Тааламдан рызкыны сура. Алла Таалага сураган жагат. Биринчи бала чака бер деп айт, ден соолук бер деп айт, ийгилик бер деп айт, узун өмүр бер деп айт. Биринчи рызкыны Кудайдан сура. Анан ошол рызкы сураган нерсеңди анан берекеңди сура" деди. Десе анан ал досуна кайрылып айтты, "Ай досум" деди, "Рызкынын маселеси чечилген" деди. "Мен канча жашайм чечилген. Канча жеймин чечилген. Кимдер менен каякта болом чечилген. Ал өзгөрбөй турган нерсе. Бирок ошол чечилип мага бөлүнгөн үлүшүмдүн ичинде берекет болобу же болбойбу, ушул маселе болуп атпайбы? Ошол сиз тапкан тагдырыңызга мисалы 20 миллион доллар сиз дүйнөгө келип өткөнгө чейин иштете турган болсоңуз, колуңузга сизге тие турган болсо, ошонун ичинде береке барбы же береке жок? Ошол аркылуу сиз жүрөгүңүзгө тынчтык келип, дүйнө жана акыретиңиздин курууңузга себеп болобу, же кыжаалат болуп, дүйнө жана акыретиңизди бузууга себеп болобу? Ошол маселе. Береке барбы, болобу болбой, ошол маселе болуп атпайбы? Ошондон урматтуу туугандарым, сиз менен биз мусулман адам байлыктын бар болуусунан, жок болуусунан сүйүнүп өкүнбөйт. Мусулман адам берекеге аракет кылып, берекесиздик жашоодон качат, коркот. Берекеден арылып калбайын дейт. Берекеттүү жашоого келейин деп аракет кылат.